Эми макала үчүн текст жана макала жаңылык үчүн интервью алууда кеп кеңештерди айтып берейин. Ошондой эле макаланын фокусун тандоо тууралуу да сөз кылабыз. Макала жазууда алдын ала фокусту тандап алуу маанилүү. Бул макаланын структурасын түзүүгө жардам берет. Эгер сиз үчүн макаланын фокусун тандоо кыйын болуп жатса, анда алдын ала макаланын маанилүү жагдайын аныктап алган оң. Бул үчүн сиз тандап алган темада чыккан жаңылыктарга көз салып көрүңүз. Кээ бир жаңылыктар кеңири макала даярдоого негиз болуп бере алат. Фокус аныкталган соң макалага керектүү маалыматтарды интернеттен изилдеп алыңыз. Албетте сизге чейин бул темада башка журналисттер же медиа бул фокуста материалдарды, маалыматтарды жарыялаган чыгар. Бул сизге маселенин теманын кайсыл жагдайын чагылдырууга, кимдердин комментарий алууга негиз болуп берет. Кийинки кадам макалага керектүү каармандарды, интервьюерлерди, адистерди тандоо, издөө. Эми интервью жөнүндө сөз кылсак, алдын ала контролдук даярдануу баракчасын даярдап алыш керек, теманы изилдөө, бирок теманы бир нече аспекттер менен чектеп алуу зарыл. Булар актуалдуулугу, көйгөйдүн мазмуну, аудитория үчүн эмнеси пайда, кызыктуулугу. Аудитория үчүн кызыктуу темага жооп бере ала турган адамды табуунун критерийлери, профессионалдуулугу, компетенттүүлүгү, жакшы баяндоосу. Ал эми интервью кандай форматта өтөөрүн чечип алуу үчүн онлайн же жеке сухбат, жолугуп сүйлөшүүбү, ушулардын бардыгын алдын ала ойлонуштуруш керек. Эгер маектеш табылса, анда ал тууралуу маалыматтар менен таанышуу, ал жөнүндө изилдөө талап кылынат. Тандап алган адам менен байланышууда эреже жана этикеттер бар. Алар өзүңүздүн атыңызды кайсыл редакцияда экендигиңизди айтуу зарыл, байланышканыңыздын себебин жана сүйлөшүүчү теманы түшүндүрүп берүү. Эгер зарыл болсо, кээ бир суроолорду, багыттарды сүйлөшүп алуу оң. Бирок берилүүчү бардык суроо эмес. Интервьюну өткөрүү датасы, убактысы, узактыгы жана кайсыл жерде өтүүсү тууралуу да кеңешип, келишип алган оң. Тема тууралуу маалымат чогултуу, изилдөө тууралуу айтып кетсек, интернеттен айрыкча статистикалык маалыматтарды, темага байланыштуу таржымалдар сизге маектешкен кезде кереги тиет. Интервью алуудагы кеп кеңештерге токтолсок, анда эмне кылуу керек? Негизги делген бир канча суроолорду алдын ала даярдап алуу керек. Маектешти уга билүү, күчтүү биринчи жана акыркы суроо, суроолор так, кыска жана ачык болуусу шарт. Теманы кайра-кайра кайталоо кереги жок, татаал сүйлөмдөн качыңыз. Бир сүйлөмдө эки суроо эмес, бир гана суроо берүү. Антпесеңиз, интервьюер өзүнө ыңгайлуу суроого жооп берип коет. Кыскартууларды чечмелеп берүү же чечмелеп берүүнү сурануу адис үчүн же теманы изилдеген сизге түшүнүктүү болушу мүмкүн, бирок аудиторияга аббревиатура таптакыр түшүнүксүз болуп калсачы. Интервьюнун жүрүшүн көзөмөлдөн чыгаруу жана багыттоо. Маселен, маектешкен адам таптакыр темадан чыгып кетиши мүмкүн. Интервью алып жатканда сылык жана ийкемдүү болуу. Интервью берип жаткан адамдын көзүн тик кароо. Дитиңизди коюп туруңуз. Керек убакта сөздү буруп кесип кетүү, албетте сылык сөздөр менен. Мисалы, сөзүңүз каралжы, кечиресиз, сөзүңүз оозуңузда, бирок деген сөздөр менен. Убакытка көз салып туруу, хронометрди эстен чыгарбоо керек. Балким сизге 3 минуталык эле комментарий жетиштүү болот. Эмне кылбоо керек? Интервью берүүчүгө маек башталгыча суроолорду айтып койбоо керек. Ооба, жок деген жооп кайтара турган суроолордон алыс болуу. Сиз мынтип ойлойсузбу? Сиз мындай кылууга болбойт беле деген сыяктуу жакындаштыруу суроолордон алыс болуу. Интервью берип жатканда, да, ооба деген сөздөрдү көп кайталоо керек. Керек болсо таптакыр колдонбой койгон дурус. Эгер маектештин айтканын ушунчалык колдогуңуз келсе, анда баш ийкеп коюңуз. Атайын терминдерден качуу, расмий сөздөрдөн, суроолордон алыс болуу. Керектүү адамдардан пикирлер, маектери алынып, маалыматтар табылгандан кийин макаланын, сюжеттин же репортаждын структурасын түзүп алыңыз. Сюжетте көбүнчө каарман менен баштоо угарманды өзүнө тартат. Жандуу үндөр коштолушу маанилүүрөөк.